Замандын өнүгүшү башка улуттардын ашканасы менен таанышууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Биз азыр Кытай ашканасына аз да болсо саякат жасайбыз. Кытай ашканасынын өзгөчөлүгү бул крахмалды жана ар кандай специялардын көп колдонулушу болуп эсептелинет. Мисалы үчүн бул соевый соус, сахар, уксус кислотасы жана туз болуп эсептелинет. Дагы айтып кетсек, биз мисалы үчүн ар бир тамакка нанды кошуп жесек, Кытай ашканасында болсо ар бир тамакка күрүч кошулат. Кытай ашканасында тамак аштар күчтүү жагында даярдалышы керек жана кошулган жемиштер толук куурулбайт. Мисалы эт азыктарын даярдоодо алгач этке крахмалды жана башка татымалдарды кошуп 2 саатка коюп койгон оң. Мына ошондой эт жумшак жана даамдуу болуп пышат. Тоок этин даярдоого 15-20 мүнөт жеткиликтүү болот. Ал үчүн тоок эти, кызыл калемпир, таттуу жана кычкыл соустар керектелет. Жашоо үчүн 7 нерсе жетиштүү: бактарак, май, туз, соя, уксус, чай жана күрүч. Бул Кытай элдик макалында айтылган сөздөр. Бул сөздөрдөн Кытай ашканасындагы күрүчтүн ээлеген ордун байкасак болот. Кытай ашканасында күрүчтү даярдоонун 2 ыкмасы бар. Биринчиси болсо жумуртка менен, экинчиси болсо жумурткасыз. Жумурткасыз күрүчтү майга аралаштырып, кууруп, андан кийин суу кошуп бышырышат. Экинчисинде болсо жумуртка менен ошондой эле ыкманы колдонуп, бирок аягында жумуртканы кошуп, кууруп бышырып коюшат. Кытай ашканасынын негизги сырлары формасын туура кесип, туура кууруу жана тамак майда бөлүктөрдөн туруп жегенге ыңгайлуу болуусу керек. Жазгөл Маналиев, Алтынбек Саакиев, Таң Маанай.